Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сонун жаңылыктардын бири биздин мамлекет ошол евро биримдиктин кара тизмесинен чыкты. 20 жылдан бери ошол кара тизмеде жүргөнбүз. Бул эмне деген кара тизме деп сурасаңар, бул деген Европа бирикмесинин авиа коопсуздук боюнча кара тизмеси. 2006 жылдан баштап ошол тизмеге 26 жылга чейин кирип кеткенбиз. Кантип кирип кеткенбиз? Евро биримдиктен текшерүүчүлөр келгенде биздин граждандык авиация, жарандык авиация агенттигинде иштеп жаткан кишилер ошол эксперттерге тиешелүү түрдө мындай көңүл бурулган жок. Анын сырткары дагы кээ бир учурларда айтып жатат, ошол эксперттерди тарынтып ишти. Бир четинен ал эксперттер биздин авиацияны изилдегенде көп учурунда кичине туура эмес иштер болуп жаткандыгын байкашышты. Биздикилер болсо, жогорку деңгээлдегилер ошол эксперттердин биринчилик отчетун окуганда аны саясат деп салышты да, саясат деп салышты. Анан айтышты, биринчи эмес, биз деген паритет менен иштейбиз. Бизде паритеттик деген принцип бар. Эгерде евро биримдиктин учактары Кыргызстанга учкусу келсе, анда евро биримдиктин асманында Кыргызстан үчүн ачышы керек деп айта башташты да. Ушул жерден кантип гана биздин башка эксперттер жергиликтүү айтпаса, жок, бул евро биримдиктин асман мейкиндигине биз учканга кызыктар болушубуз керек. Биз деген алардын тартибин үйрөнүшүбүз керек. Алардын коопсуздук тартиби бизде жок, аларда бар. Эмнеге биз алардан баш тартышыбыз керек? Биздин алардын талаптарын аткарышыбыз керек десе, биздикилер жок, паритеттүү түрдө биздин мамлекет өзүбүздүн стандарттарыбызды иштеп чыгып, өзүбүз анан алар менен мындай соодалашабыз. Эгерде алар кааласа бизге учканга, анда биз мейкиндикти беребиз. Ошол кара тизмеси бизге эч кандай мааниси жок деп ушундай сөздөрдү айтышкан болчу да. Ал кездерде мен ошол нерселерге мындай жакын жүргөм. Анткени инвесторлор келип туруп, Кыргызстанда бир нече авиакомпанияларды ачабыз, вертолеттук авиакомпанияны ачабыз деген ойлор менен келишкен, ойлошкон. Ошол ишти баштаганга бирок бизде ошондой бөгөттөр пайда болду да. Ошол бүт кыргызстандык авиакомпанияларга таандык болду. Учуулардын коопсуздугуна мамлекет көзөмөлүнүн алсыздыгын көрсөткөндөн кийин ошол себеп деп эксперттер айта баштады. Анан кичине мындай жаңы мамлекетибиз түзүлүп келатканда биздин аткаминерлер эл аралык стандарттар тооготпой койгондугу, бийликке жеткендер тез аябай баягы акчага тоюп, байып мындай, андан кийинки ошо эл аралык стандарт, эл аралык тартиптер бар десе ага кайдыгер болуп койгондугу. Анан ылдыйкы мындай деңгээлдеги эксперттер бирдемке сөз айтса, алардын баарын укпай, кекетип мокотуп, кой, сен эмне деп сүйлөп атасың, койчу аныңды деп, эмне эле деп атасың деп. Мындай эл арасында ошол кезде ошондой адамдар менен сүйлөшкөндө аябай татаал болчу да. Мисалы үчүн сага айтчу, сен ошо акчаны жасай аласыңбы мамлекеттик кызматтан, жасай албайсыңбы? Жасай албасаң, анда сен лохсуң да, мындай айтканда, эчтеке кыла албайсың. Эгерде эчтеке кыла албасаң, анда сенин сөзүң деле чоң эмес деп, ушундай айтышчу да. Эгерде кандайдыр бир иш аракеттер жасап, алдайсыңбы, алдабайсыңбы, кандайдыр бир акчаны жасап, анан ошол акчаны бөлүшө баштасаң, анда сен жигит, жарандуу жигит турбайсыңбы, сен менен иштесе болот турбайбы? Кел дагы сени жоңойтобуз, дагы ушу кызмат беребиз, ушундай чоңойгун, чочойгун, алдыга жыл деп башташчу да. Ошондой психология ошол кезде аябай бекем болчу. Анан ошол психология бизди кара тизмеге алып келди да. Анткени тартип деген тартип, стандарт деген стандарт, эреже деген эреже, эрежелерди аткарыш керек да. Эрежени аткарбасаң, евро биримдикте ошо өнүккөндүн бир себеби ошол европалыктар ошол эрежелерди катуу карманышчу да. Тизмеге кирүүнүн башкы себептери Европа комиссиясы, ИКАО белгилеген көйгөйлөр келип туруп, эксперттер көрсөтүп кеткен. Убакыт берген бизге кичине. Ал убакытты биз пайдаланган эмеспиз, жана кайдыгер карап койгонбуз ошо биздин ошол кездеги баягы жооптуу аткаминерлер. Мамлекеттин көзөмөлүнүн алсыздыгын белгилешкен, инспекторлордун жетишсиздигин жана даярдыгы төмөндүү күн көрсөткөн. Ошол мамлекет кичине акча кетирип, ар кайсы дүйнөдөгү жогорку деңгээлде коопсуздук иштер менен иштеп аткан ошол үйрөтүүчү борборлорго жибериш керек болчу инспекторлорду, бирок ал нерсе болгон жок. Авиациялык мыйзамдын жеткиликтүү эместигин, жетилген эместигин көрсөтүшкөн бизге. Кээ бир мыйзамдар силерге жетишпейт деп. Бизге эң кечектеги, мисалы үчүн бүгүнкү күнү учкучсуз учактардын мыйзамдары иштелип чыга элек да. Анан ошонун эсебинен, мисалы үчүн Казакстанда иштелип чыкты. Ошол эсебинен биз мисалы үчүн эртең дрон таксилерди киргизе албайбыз Кыргызстанга.
дрон авиациялык мындай регуляция бизде жок. ГКНБ эле баягы каттагыла кичинекей дрондорду, чоң дрондорду мисалы үчүн мындай индивидуалдык абадан учуучу аспаптарды, бул кичинекей дрондор, кичинекей вертолеттор, кичинекей учактарды биз иштете албайбыз. Учкучсуз учактарды доставкага да иштете албайбыз Кыргызстанда, анткени мыйзам жок. Азыр деле да, ошол кезде чоң авиацияны иштеткенге кээ бир мыйзамдар жок болчу да. Анан албетте аба кемелердин техникалык абалын көзөмөлдөрүнүн начардыгы болгон. Техникалык көзөмөл такыр жарамдуу эмес болгон. Эл аралык коопсуздук стандарттарына толук сакталган эмес бизде. Мисалы үчүн эл аралык мейкиндикте кайсы бир мотор же кайсы бир жабдык учакта, жарандык учакта бузулуп калса, 6000 саат иштесе, 6000 сааттан кийин аны тез алмаштырыш керек, жаңын алыш керек да. Эгерде бузулуп калса, аны тез алмаштырыш керек. Биздикилер кандай кылчу? Бузулуп калса, башка учактын жабдыгын башка жерден алып, БУ мындайын айтканда коюп салчу да, уча берчү. Бул аябай кооптуу. Ушул стандарт мисалы үчүн буга эч бир иш жасабаш керек болчу, бирок ушундай сыяктуу иш жасабаш керек болчу, бирок биздикилер жасай берген, ошону да белгилеп кеткен да, ошо инспекторлор ИКАОнуку. Анын тийиш жүзүндө эмнени билдирген? Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар үчүн Европа биримдик өлкөлөрүнө учууга тыюу салынган, биринчиси. Экинчи, Европа биримдиктен учуп чыгууга тыюу салынган. Европа биримдиктин аймагынын үстүнөн учууга тыюу салынган да биздин учактарга. Ошон үчүн мисалы үчүн биздин президенттик учакты сатып алсак, мисалы үчүн президенттик учак Европа биримдиктин өлкөлөрүнө бара алчу эмес. Башка өлкөлөрдүн баягы чыгыш Европадагы жанаша Европа биримдикке кирбеген өлкөлөрдүн гана аймагына учуп, андан ары машина менен кетмек да. Башка мындай шаарларына номер 1 президенттик борт менен учушка тыюу салынган да, мисалы үчүн. Дал ошондой эле жарандык ар бир рейстерге тыюу салынган. Анан заманбап учактарды лизингке алуу дагы мүмкүн эмес болчу. Анткени Кыргызстанга лизингке сатсаң, булар жабдыктарын чечеге алып, өзүнүн учактарына тага калат, мыйзамды бузат деген ой болчу да Евро биримдикте. Тиги бардык ташуучуларга мамлекеттик көзөмөлдүү системалардын көйгөйлөрүн улам баягы колдонулган жана бизде бул нерсе мындай көп өнүгүүгө бөгөт салып турган да. Анан эмне үчүн чыгуу 20 жылга чейин созулду? Реформалар жай жүрдү. Мисалы үчүн биздин президенттер ошол эле Атамбаев кезиндеги андан кийинки дагы маалда кайра эле ошол бизде паритеттик укукту колдонобуз. Эгерде биздин асманыбызды колдонобуз десеңер, анда силердин да асманды бизге ачып бергиле деген мааниде чиновниктер ушундай эле сөз айтып эле, тынбай ошол эле сөз менен эле бүт талкууларды жаап коюп аткан да. Кадрлар тез алмашты, инспекторлор айлыгы төмөн болду аябай ошол авиацияда. Көбүрлөр баягы кичинекей маянасы менен эл аралык мейкиндикте пилоттордун, техниктердин, инспекторлордун маянасы $20,000 чейин жетип атса, бизде $1,000 да жетчү эмес. Ошон үчүн эч ким иштегиси келбей калган да. Акырындап англис тилин үйрөнүп, баары чет элге агылып кеткен. Африка өлкөлөрүнө барса да иштесе да иштеп ушундай кете башташкан. Айры авиакомпаниялар катталып, анан башка өлкөлөргө байланган да, базаланган. Мисалы үчүн ошол эле Кыргызстандын авиакомпаниялары башка 3-чү өлкөдөгү кара тизмедеги эмес авиакомпаниялардын лицензиясын асылып уча берген да, ошо Евро биримдикке же ага жакын өлкөлөргө. Кээ бир авиакомпаниялар болсо түзмө-түз Африкага иштеген, ошол мисалы үчүн режимдерге ар кандай курал ташып же гуманитардык жардам ташып, дал ошондой эле мисалы үчүн биздин эле ошо пилоттор барып Афганистанга иштеп келчү, америкалык базаларга алар жалдачы да, ошо $19-20 төлөшчү ошо пилотторго. 2017 жылдан бери пландар жетиштүү натыйжа бербей келген. Анан Евро биримдик ошол автоматтык түрдө албетте бул кара тизмеден чыгарбайт. ИКАОнун стандарттарына туруктуу шайкештик көрсөтүшү керек мамлекеттеги авиакомпаниялар. Ошол маселе көп турган да. Анан кайсы реформалар жыйынтык берди? Ошол 24-26 жылдары система олуттуу жылыш болду. Жаңы бийликтер келип туруп ушуга басым кыла баштады. Мындай турду да суроо. Кара тизмеден эмне кылсаңар да чыккыла, кара тизмедеги койгон талаптарын аткаргыла деген талап коюлду да. Ошол нерсе менен анан жыла баштады. Ушул маселени чечкиле деген талап коюлган да. Бардык авиакомпания кайра сертификациядан өттү. Инспекторлор кайра окутулду, мыйзамдар жаңыртылды. Аэропорттор модернизациядан өттү да. Ушул нерселердин баары болуп кетти. Кагаз жүзүндө гана эмес, иш жүзүндө да күчөтүлдү да ушул нерселер.
Анан ИКАО боюнча учуулардын коопсуздугу ушул 85,76%на жеткенде баа. Ошондо аудиттер, ошол эксперттер сапарлары, Брюссельдеги угуулар ийгиликтүү өткөндөн кийин анан бизди чыгарды да ошол евро биримдик кара тизмеден. 26-жылы июнда тарыхый чечим болду. Кыргызстандын бардык сертификацияланган авиакомпаниялар кара тизмеден чыгарылды. Чечим евро биримдиктин ошол комитеттин май айындагы отурумунда кийин кабыл алынды. Европа түз каттамдарды ачууга жол ачты өзүнүн өлкөлөрүнө, биздин авиакомпанияларга. Бирок ар бир авиакомпания дагы кошумча процедура өтүш керек. Ар бир ошол өлкөсүнө өзүнүн стандарттары да бар. Аны да эске алыш керек. ИКАОнун стандарттарынын өзүнүн ички мындай эрежелери бар. Ал эрежелерди дагы аткарып, өзүн көрсөтүп туруш керек да, ошол баары жайда экен. Жаңы мүмкүнчүлүк болду эми бизде Европага түз байланыш. Бул жарандык авиациянын ИКАОнун стандартына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштин натыйжасы деп айтсак жаңылышпайбыз. Ушинтип азыр биздин мамлекет кайра Европага жол алды десек болот. Эми кичине аброюбуз ачылды, жүзүбүз жарык болду. Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу экономист. Бизнес пландарды жазабыз, техникалык экономикалык негиздемелер жазабыз. Керек болсо жазыңыздар. Сүрөттөрүмдө WhatsApp бар. Баарлашалы, байланышалы. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.